Жалал-Абад шаарындагы Спутник кичи району, Манас проспектисиндеги эл жыш жашаган аймак. Бул жерде 300дөн ашуун балдар тарбияланган балдар бакчасы, 2000ге чукул окуучу билим алган орто мектеп жана 300гө жакын үй бүлө жашаган көп кабаттуу үйлөр орун алган. Билайн компаниясы дал ушул аймакка байланыш жабдыгын коюуну пландап жатканы айтылууда. Буга жергиликтүүлөр кескин түрдө нааразы болушууда. Прямой зыяндык кылат. Бул эмне үчүн именно бул антеннаны ушу спальный районго биз жителдер макул эмеспиз, биз против. Садиктин астына, мына садикке 30 метр. Мектепке чейин мынакей 50 метр. Не бөлөк жер жокпу? Частный секторго барсын. 4 үй менен сүйлөшсүн, 4 семьи. А бу жерде канча 500 семья. 500 семья. Ошону элдин наразы кылбай, ошо сәл бизден сурап рухсатты. Эмне үчүн баары курабыз деп эле туруп алды булар. Биз макул эмеспиз, биз против. Барынан мурда мындагы жашоочулар кичинекей балдарынын саламаттыгынан кабатыр тартып жатышканын айтышат. Байланыш жабдыгы курулчу болсо, андагы радио толкундары зыяндуу деген негизде. Андай каражаттын башка жерге курулушун талап кылышат. Биз ошон үчүн каршыбыз. Биринчи Билайн келип, биринчи элден запрос алып аткан, элден уруксат алып аткан. Азыр эми уруксаты жок эле коюп коебуз, биз соттон утуп кетебиз деп атышат. Себеби зыяны жок экенин аныктап беребиз деп атышат. Зыян да бул. Ал чоң компания болсо эле не значит да адамдардын үнү угулбай калат. Билайн компаниясынын кызматкерлери делген тарап жергиликтүүлөрдүн макулдугун алууга болгон аракетин көрүп жатканы айтылат. Көп кабаттуу үйлөрдүн алдын оңдоп түзөп берерин айтып көрүшкөн. Бирок буга да макул болбогон тургундардын ар биринин батирине кирип, акча сунуштоого өтүшкөнү ачыкталат. Акча беребиз деп, ошо акча керек болсо бир азырактан акча берейли, же бир немеңер болсо айткыла, бир немеңерди территорияларыңарды болсо оңдоп берели. Ушу жерге ушу вышканы койгонго рухсат берсеңиздер деп лично мен өзүмө келген 1-2 жолу келишип сурап. Аймактагы тургундар бул маселе боюнча азырынча шаар бийлигине кайрылышкан эмес. Бирок компаниянын аталган сунушуна каршы болгондугу үчүн кондоминиум башчысы кызматтан алынганы кабарланат. Андыктан бул маселеге кала башчысынын кийлигишүүсүз арыл болуп жатканы айтылат. Элдердин ден соолугуна болгон зыяндуулугуна көңүл кош карагандык болот да. Ошондуктан биз эгер буну жөн койбойбуз, эгер вдруг жогорку местный кеңеште каралып Билайн компаниясына чечиле турган болсо оң жагына, анда биз мэрияга барып туруп тиешелүү инстанцияларга кайрылууга муктаж болобуз. Кызыгы Спутник кичи шаарчасына Билайн тарабынан жабдыктын орнотулушу боюнча Жалал-Абад шаардык бийлигинин кабары жок. Компаниядан эч кандай кайрылуу болгон эмес. Ал эми жергиликтүү тургундар мэрдин атына арыз менен кайрылса, курулуш иштерине тыюу салууга толук негиз бар. Эгерде ошол жерде 16-домдун астындагы сиз айтып аткан жерде жанында мектеп бар, билесиз, 9-мектеп бар, садик бар. Ошол жерге зыян келе турган болсо, алар корутунду берилбейт ал жерге. Берилбейттен курулбайт. Атак азыркы күндө бизге арыз келип түшкөн жок. Билайн компаниясынан же частный адамдардан арыз келип түшкөн жок. Ал боюнча. Вышка орнотуу боюнча. Биз ал жерге жер бергенибиз жок. Билайн компаниясынын Жалал-Абадтагы бөлүмүнүн башчысы да аталган маселеден кабары жок экенин билдирди. Пландалган жабдык орноштуруу иштери толук бойдон аткарылганын кошумчалады. Бирок бул тууралуу компаниянын тийиштүү адистери гана комментарий бере аларын белгиледи. Жалал-Абад шаардык мэриясына да кабар берилбеген болсо, Билайн компаниясы да кабарсыз болуп калса, анда бул курулуш иштерин жүргүзүүгө жан үрөп жаткандар кимдер деген суроо жаралбай койбойт. Анда тургундардын макулдугун алуу үчүн акча да сунуштап жаткан тараптардын тег жайы ачык бойдон калууда. Ал эми жергиликтүүлөр болсо бул маселе боюнча алдыңкы күндөрү шаар башчысына кайрылышаарын айтышат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.